Жеңишке Махмудов Сыймак. Сыймак, жеңишиңиз менен бүгүнкү жеңиште агаларыңыз колдоп турду сизди. Жеңселер кандай болду? Беттешиңиз үчүн кандай сезимдер болуп турат? Бул чемпионат Кыргыз Республикасы. Бул жерде жалаң гана сараң балдар келет. Тандалып ар бир схваткага ошол иним менен байкелерим өздөрү даярдап чыгышып атты. Колдоп моральный деле общий физический подготовканын баарын карап, текшерип, бүт жактан тамак ашыман бери, кийим-кечектерим бери карап, жардам берип даярдашты. Агаларың жаныңда турганда, инилериң жанында турганда күрөшкөн кандай болот экен? Кандай экен өзү? Чет жактарга чыкканда кээде булар жок чыгып калам. Бүгүн булар жанында жүрдү, колдоп турушту. Күчмө күч, демге дем кошулат. Акжол, көрүп аттык сен агаңа абдан мындай көрмандык кылып колдоп аттың, кээ бир жерде айтып аттың. Анан аягында жеңгендей ыйлаганыңда көзүңө да жаш алдың. Ошолор жөнүндө айтып кетсең да, кандай сезимдер болуп турат сенде? Сезимдер сонун. Бул байкемден үлгү алам, анткени мен билгенден 7 жылдан бери бул Кыргызстан чемпионатына күрөшөт. 7 жылдан бери постоянно бир кадам жетпей калат. Бирок ошонун баарына чыдаган дагы бир, ошону чыдап туруп өтүп, жеңген да бир, ошондуктан ошонун баарын түшүнгөн мен иниси катары канымдан албай бир аз ыйладым. Сүйүнгөндөн. Эми ал албетте сүйүнүчтүн көз жаштары. Кудай буйрса Азиядан, дүйнө чемпионатынан, Олимпиададан кайталайт деп ишенем. Бул жерде агасы да турат. Бексултан, сиз өзүңүз даярдадыңызбы? Жок, мелдешке көбүнчө агай даярдайт. Мен деген үйдө булардын көбүнчө тарбиясында, баскан турганда, анан көбүнчө ошол схваткага чыкканда, акыркы канча бир 3-4 жылдан бери үчөөбүз чогуу чыгабыз, агайлар эмес, ошого. Основном ушу үйдөн тарбиясын, именно ушул чемпионаттардан чыкканда чыгам, калган машыгуусун, режимдерине Ахмедов Майремей агай, биздин башкы тренерлер, ошолор гана карайт, болду. Үчөөңөр чогуу бир залда машыгасыңарбы? Машыгууңар кандай өтөт? Үчөөбүз чогуу болуп калабыз, бөлөк болуп калабыз. Бул экөөнүн машыктыруучусу Ахмедов Майремей агай, менин машыктыруучум Жаков Өмүрал агай. Азыркы жаңы эле финалдык беттеште күрөшкөн бала экөөбүз чогуу тренинг кылабыз. Ал деле иним болот. Бул кандай деп коет го, күчтүүсү жеңсин депчи. Үй бүлөдө ким биринчи күрөшкө келип, ким биринчи күрөшүп баштаган? Үчөөбүз тең эле баштаганбыз. Биз иним экөөбүз 2-класста, байкем 6-класс болуп туруп, баарыбыз бир тең баштаганбыз. Ошто. Кимдин жыйынтыгы абдан мыкты? Эң негизги жыйынтык бул Бекстон байкемдики башталган. 2011-жылы жаштар арасында Азиядан күмүш медаль алып, бизге ошол өтө чоң түрткү үлгү болгон. Андан кийин бул Кыргыз элине, дүйнөгө таанымал бул иним Акжолдуку. Үйдө негизи эң көп Акжолдуку, андан кийин байкемдики, андан кийин меники. Акжол Махмудовдордун доору күрөштө жүрүп атат деп айтсак болобу? Жок, биз ошо башынан бери эле биз күрөш танып баштагандан бери эле чогуу күрөшөбүз. Кудай буйрса, мынакей агамда биринчи жолу Кыргызстан чемпиону болуп турат. Кудай буйрса, Азия биринчилигинде ушундай эле бизди кубанса экен деп эле отурам. Башка андан чоңураак менин кыялым жок бүгүнкү күндө. Спортто азыркы мезгилде именно ушул күрөш тармагында 3-4 семьядан бирден экиден агайындар күрөшүп жүрөт. Ошо биздей болуп эле Шаршамбековдор жүрөт. Дагы ошондой эле кыздардан Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, ошолор деле ошол эжесин көрүп, иниси өсөт болуп, агасын көрүп, иниси өсөт болуп, ошентип эле бирден бири келип атат. Спорттун доору эмес, бул деген спорт да. Бирде утасың, бирде утуласың. Ошого бүгүнкү күндө биз кандай десем, Аллахым үчөөбүз күрөшчүбүз. Акжол утуп калат, мен экинчи болуп калам, бул үчүнчү болуп калат, атым утуп кей берчи. Мына деп мунусунда Акжол экөөбүз күрөшкөн жокпуз. Эми Аллахтын буйругу менен иним күрөштү. Бул деген үчөөбүздүн алтыныбызды ортомчубузга берди Аллахым. Ошо Кудайым буйруса ниет кылып эми алдыңкы беттештерге даярданып, ошол азыркы тилек, максат, ой. Анда чоң рахмат, ийгилик каалайбыз, дагы бир жолу жеңишиңиз менен куттуктайбыз.